Кошуна жайгашкан Тажикстандын Исфара району менен Баткен районунун алакасы негизинен өрүк алып өрүк сатууга байланыштуу. Ошол себептүү Өрүк гүлү 2017 фестивалына тажик туугандар сыйлуу конок катары чакырылган. Алар өрүк азыгынан гана жасалган таамдарды көрүшүп, облустук драм театрдын артисттеринин өнөрүнө да күбө болушту. Акыркысын оозуна салып, чыгарбай жатып көз жумат. Көпкө көрүнбөгөнүн байкап, кошуналары кирсе, баякы оозундагы дарак болуп өнүп чыкканын көрөт. Өрүк гүлү фестивалына тажик жаштарында чакыргандыгыңыздар үчүн абдан ыраазы болдум. Кыргыз эли бизди жылуу маанайда кабыл алгандыгы үчүн рахмат. Эки өлкөнүн жаштары мындай демилгелерди кубануу менен кабыл алабыз. Мындан арыда жаш муундар достукка жана тынчтыкка үндөгөн иш-чараларда бирге болобуз деген үмүттөмүн. Уюштуруучуларга да чакыргандыгы үчүн чоң рахмат айтам. Фестивалдын максаты Баткен өрүгүн дүйнөгө даңазалап, өрүк гүлү аркылуу туристтерди тартуу. Бирок бул иш-чара тажикстандык коноктор менен гана чектелип, Баткен районунун айыл аймактарынан келген көргөзмөчүлөрдөн башка эч кимге маалымат жеткен жок. Мүмкүн болсо биздин Кыргыз Республикасынын президентин баш кылып чакырганга жакшы болот эле да, премьер-министрди. Баткен өрүгү бүгүнкү күнү дүйнөлүк рынокко чыгарып жатабыз. Биз Баткенде өрүктү өндүрөбүз, бирок баганы коңуш өлкөлөр коюп берет. Биз өзү иш кыла албай атабыз деген максатта келгиле деп туруп, баарыбыз биригип туруп иш кылсак, анан мисалы үчүн мына жаныбызда Исфара районунда 17 завод бар кайра жасаткан өрүктү. А бизде Баткен районунда бир да толук калып иштеген заводубуз жок да. Эл аралык деңгээлде уюшулган бул иш-чара райондук бийликтин демилгеси менен ишке ашып, бейөкмөт уюмдар жана жеке ишкерлер колдоо көрсөтүшкөн. Буга чейин 2 жыл катары менен район аймагындагы айыл өкмөттөр өткөрүп келишкен. Эл аралык деп аталганы гана болбосо, Өрүк гүлү фестивалынын өзгөчөлүгү байкалган жок. Кичине шашылыш да болуп калды бул иш-чара. Бирок мен ойлойм, кийинки жылы ушундай иш-чараны дагы өткөрсөк, жогору деңгээлде, жакшыраак ушул реклама кылып, элди көбүрөөк чогултуп, негизинен ушул өрүк багытында переработкасында иштеп аткан ишкерлерди чакырып, ошондой ишти аткарсак, андан да жакшы болот. Бүгүнкү иш-чара мен ойлойм, биздин Кыргыз элине, Баткен элине бир жакшы эле иш-чара болуп атат. Бирок ошол эле мезгилде биринчи болгондуктан бул иш-чара кичине бир багандай болуп аткан, орусча айтканда объему кичинерээк болуп калып атат. Насип кылса кийинки жылдарга да биз мына жаш ишкерлер ассоциациясы ушундай эле баягы биздин жергиликтүү бийлик менен кошо бир чоңураак бир максат коюп атабыз. Союз учурунан тартып эле майрамдарда айылдардан жыйналган көргөзмөчүлөрдүн тобу катышып, салтка айланып калган. Бул иш-чарада да райондук бийликтин тапшырмасы менен келген бул топтор фестиваль аягына чыкпай эле көргөзмөгө койгон буюмдарын, тамак ашын жыйнап жөнөштү. Мындай кадам менен Өрүк гүлүн япондордун сакура гүлүнүн деңгээлине жеткирүүгө көп жылдар талап кылынары турган иш. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.